Кээ-бирки адамдар өзгөчө азыркы жаштар эң баалуу нерсе эмне десе бул сүйүү дешет. Чындыгында инсанга бактылуулукту, ырахатты бере турган нерселер көп. Алардын ичинде ата энеси, бир тууганы, ден соолугу, бала чакасы, үй бүлөсү, ушул нерселердин бардыгы, анын кылган иши, жашоосу, ушулардын бардыгы инсанга, адамга ырахат берет. Бирок ошолордун ичинен эң жогоркусу сүйүү деп алган болсо, ал адамдар эч качан бактылуу боло албайт. Неге десе, ата энесинен кечиш керек болот. Күйөөсүнөн кечиш керек болот. Баласынан кечиш керек болот. Жумушунан, бир тууганынан кечип, мен сүйүүнүн аркасынан барышым керек дегенге туура келет. Эмнеге дебейсиздерби? Элдин бардыгында сиз ойлогондой, мен ойлогондой эле сүйүүнүн бардыгы, же болбосо мен талап кылгандай эле сүйүүнүн бардыгы бар эмес. 24 саат, өмүр бою 30 жыл, 40 жыл эле сизге сүйүүнү эле бере турган адам жок. Белгилүү даражада, белгилүү өлчөмдө сизге сүйүү бере алат. Белгилүү өлчөмдө сизге ырахат бере алат. Андан кийинки жашооңуздагы үй бүлөңүз, бир тууганыңыз, бала чакаңыз, ден соолугуңуз, сиздин жашооңуздагы башка нерселер дагы өз ордуну табыш керек. Бул табият. Ушул табияттан чыгып кетип, ушулардын бардыгын бир четке коёмун дагы, сүйүүнүн бардыгын ушулардын үстүнө бастырып кетемин десеңиз, табияттан чыгып сиз жанагы табигый жашоонун эрежесинен чыгасыз дагы, бул дүйнөдө бактылуулуктун жолунда жашай албайсыз. Эмнеге дегенде сиз табиятынан эрежесинен чыгып кеттиңиз. Ошондуктан айтарым, урматтуу бир туугандар, менин жүрөгүмдө мага сүйүү керек деп, бала чакаңызды, үй бүлөңүздү, ата энеңизди, бала чакаңызды, аялыңызды, күйөөңүздү таштап кетпеңиз. Акылыңызды иштетип, сүйүүнүн жанындагы сизге рахат бере турган, андан башка жыргалчылыктарды дагы сөзсүз түрдө эске алыңыз. Ата энеңизди, күйөөңүздү, үй бүлөнүн сакталып калышы, бала чакаңыз менен бирге жашашыңыз дагы табылгыс, кайталангыс рахаттар. Сүйүүдөн да күчтүүрөөк. Эгерде күйөөңүздү, бала чакаңызды, ата энеңизди өзүңүздүн жеке сүйүүңүздөн жогору коюп алган болсоңуз, анда сиз ата энеңизди, бала чакаңызды, күйөөңүздү бардык убакта таштап кеткенге мүмкүн болуп калат. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, баалуулуктарды өзгөртпөйлүк. Эң биринчи бизге Алла Таала берген ден соолук, бала чака, үй бүлө, ата эне, ошолордун баалуулуктарын дагы сактап калайлык деп айтар элем. Алла Таалам ар бир үй бүлөгө бактылуулук берсин, ар бир үй бүлөнү Алла Таалам өзү сактасын деп Алла Тааладан сурайбыз.